Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы тексти форматтоо. Бүгүнкү сабактын максаты балдар. Бүгүнкү сабактан силер форматтоо түшүнүгүн аласыңар. Форматтоонун параметрлерин жана максатын үйрөнөсүңөр. Ошондой эле символдорду, абзацтарды жана барактарды форматтоону үйрөнө аласыңар. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кайталап алалы. Бул биринчи текст редакторлоо деген эмне? Бул мурдагы сабакта биз өткөнбүз текст редакторлоону жана редакторлоонун ыкмалары, кандай түрлөрдө жүргүзүлөт редакторлоо. Ошондой эле ошо текст редакторлоодо колдонулган клавишалардын комбинациялары жана клавишалардын функцияларын атагыла. Бул Ctrl-A, Ctrl-X, Ctrl-C жана Ctrl-V. Бул клавишалардын комбинациялары болуп эсептелинет редакторлоодо колдонулган. Ал эми бул курсордо башкаруучу клавишалардын топтому Home, Page Up and Page Down. Бул клавишаларда текст редакторлоодо да колдонулат. Демек, балдар ушул суроолорго жана ушул клавишалардын функцияларын атап жооп бергиле. Анда балдар жаңы темага киребиз. Бул биринчи план бул форматтоо жана максаты. Экинчи бул символдорду форматтоо, үчүнчү абзацтарды форматтоо, ошондой эле төртүнчү номерлөө жана маркерлөө, бешинчи баракты форматтоо, алтынчы сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Жана ушул сабакта колдонулган түйүндө түшүнүктөр бул жерде берилди. Анда балдар биринчи план. Форматтоо деген эмне? Форматтоо бул тексттин сырткы көрүнүшүн өзгөртүү жана жасалгалоо процесси. Биз мурдагы сабакта текст редакторлоо деген теманы өткөнбүз. Текст редакторлоо бул тексттин мазмунуна өзгөртүү киргизүү процесси болчу. Ал эми форматтоо болсо бул тексттин сырткы гана көрүнүшүн өзгөртүү экен. Эми форматтоонун максаты эмне? Биринчи бул тексттеги маанилүү фрагменттерди бөлүп көрсөтүү. Эң негизги жерлерди бөлүп көрсөтүүдө форматтоо колдонулат экен демек. Жана экинчи бул текстти кабыл алууга ыңгайлуу абалга келтирүү. Азыр практиканын жүзүндө көрсөткөндө дагы түшүнүктүүрөөк болот. Максатка жараша форматтоо жүргүзөбүз. Демек, эки максатта форматтоо колдонулат экен. Текстти маанилүү фрагменттерди бөлүү жана кабыл алууга ыңгайлаштыруу. Түшүнүктүү болду биринчи план. Анда экинчи план бул символдорду форматтоо. Символдорду форматтоо бул 4 параметр менен жүргүзүлөт. Биринчи бул шрифт боюнча. Бул шрифттин түрлөрү боюнча форматтоо жүргүзсөк болот. Бул жерде шрифттин түрлөрү аябай көп. Бирок мен бул жерде 3 шрифттин түрүн жаздым. Arial, Calibri, Times New Roman жана башка. Жана стандарт шрифт деген бар. Бул стандарт шрифт Times New Roman. Шрифттин размери боюнча форматтоо. Бул шрифттин размери бирдеги пункт болуп эсептелинет. А бир пункт болсо 0,35 мм барабар. Ал эми стандарт размер болсо 12 пункт болуп эсептелинет. Үчүнчү бул начертание боюнча. Начертание боюнча бул полужирный. Бул Ctrl-B кыска жол менен. Курсив бул Ctrl-I, подчеркнутый асты сызылган түрдө жазылуу бул Ctrl-U. Төртүнчү параметр бул түс берүү боюнча форматтоо. Бул шрифтке түс берүү жана шрифттин түбүнө түс берүү. Башкача айтканда заливка. Эми балдар ушуну мен практика жүзүндө көрсөтөйүн. Эми карагыла, бул жерде мен бир текст даярдадым. Байкаган болсоңор, текст бирде шрифтте жазылган, бир аз майдараак жазылган, кабыл алууга көп ыңгайлуу эмес түрдө турат. Эми ушуну биз форматтоонун максатына жараша белгилүү фрагменттерди бөлүп көрсөтөбүз жана кабыл алууга ыңгайлаштырабыз. Эми бул биринчи темадан баштайбыз. Темабыз бул главная вкладкасында, негизинен форматтоо главная вкладкасына жүргүзүлөт. Эми Кыргыздын улуттук оюндары. Эми карагыла, бул тема мисалы бир аз башка текстке караганда чоңураак болгону дурус. Демек, бул жерден размери 14 кылалы. Бул жерде шрифттин түрлөрү боюнча, ал эми бул жерде шрифттин размери боюнча.
14 кылалы. Ошол эле учурда бул түсүн дагы башкача түрдө берели. Себеби бул теманын бөлүнүп турганы жакшы. Эми карагыла, бул биринчи абзацты мисалы тексттин символдорду форматтоонун биринчи параметри бул шрифт боюнча өзгөртөлүү. Шрифт боюнча бул жерде толтура шрифттердин түрлөрү бар. Мисалы Calibri алалы. Calibri анын ичинде Times New Roman бул стандарт шрифт болуп эсептелет. Calibri болсун, ошондой эле бир аз майдараак жазылыптыр, чоңураак болсун. Мына 14 болсун мисалы. Бул символдорду размери жана шрифти боюнча форматтоо болду. Эми карагыла, мисалы бул экинчи абзацты бул түс боюнча форматтайлы. Түс боюнча бул жерде каалаган түстү берсек болот. Мисалы карагыла, мындан түс менен бергенибизди эске алышыбыз керек. Мындан негизги фрагменттерди бөлүп көрсөтүү дагы жакшы. Мисалы ак чөлмөк оюну жөнүндө бул жерде сөз болуп атат. Демек ак чөлмөк деген сөздү гана мисалы дагы чоңураак шрифтте берип, мисалы жана кызыл менен белгилеп койсок, бул ушул ак чөлмөк оюну жөнүндө сөз болгону бул жерде даана көрүнүп туруш керек. Жана бул жерде кийинки абзацка мисалы шрифтин Times New Roman кылалы, бирок размерин 14 кылалы. Байкадыңарбы, бул чоңураак болуп дагы мисалы окуганга, кабыл алганга ыңгайлуу абалга келди. Жана бул жерде мисалы башка түс берип белгилеп койсок да болот. Мынакей. Байкадыкпы? Бирок тексттин сырткы гана көрүнүшү өзгөрдү, ички мазмуну ошол бойдон турат. Эми акыркы мисалы жоолук таштамай. Бул символдордо начертание боюнча жоолук таштамайды. Мисалы кандай бир шрифтте берели, мисалы Arial Black боюнча берели. Эми карагыла, бул жерде полужирный, курсив и подчеркнутый ошол эле учурда кыска жолдору турат. Ctrl-U, Ctrl-I жана Ctrl-B. Демек биринчи Ctrl-B беребиз. Ошондой эле учурда бул курсив. Байкадыңарбы, бул кыйшайып жазылды. Мисалы астан чейип. Бул жоолук таштамай боюнча сөз болсун. Ал эми бул жагы болсо курсив боюнча берилсин. Жана шрифти мисалы Times New Roman болсун. И размерин да бир аз чоңойтуп коелу. Дагы ыңгайлуу болуш үчүн кабыл алууга. Бул жоолук таштамай боюнча болду. Көрдүңөрбү балдар, бул символдорду форматтоо болду. Эми балдар, символдорду форматтадык. Эми кийинки планга өтөбүз. Кийинки план абзацтарды форматтоо. Абзацтарды форматтоо бул 6 параметр боюнча жүргүзүлөт. Биринчи бул отстоп, кемтик берүү. Экинчи бул интервал, саптардын ортосундагы аралыкты аныктоо. Үчүнчү сол жактан түздөө. Төртүнчү ортодон түздөө. Бешинчи оңдон түздөө жана алтынчы туурасынан түздөө. Сол жактан, ортодон, оңдон жана туурасынан түздөөнүн кыска жолдору да бул жерде берилди. Ctrl-L, Ctrl-E, Ctrl-R жана Ctrl-G. Түшүнүктүү болду балдар. Эми муну практика жүзүндө көрсөтөбүз. Практика жүзүндө жана текстке кайтабыз. Эми карагыла балдар, бул жерде биринчи бул отстоп боюнча бул абзацта. Отстоп боюнча карагыла балдар, бул жерде турат. Мына барсаңар өзүнчө уменьшить отстоп, увеличить отстоп деп турат. Чоңойтуу жана кичирейтүү кемтикти. Бул чоңойтууну бассак, байкадыңарбы, абзац кандай жылып атат? Кемтик берилип атат. Кемтик берилип, бул болсо кемтикти кичирейтүү. Мына мисалы, бул абзац боюнча форматтоо болду. Ошол эле учурда отстоп боюнча. Эми мисалы бул абзацты, бул фрагментти, тексттин фрагментин интервал боюнча карагыла, бул жерде интервал деп турат. Интервал эмне кыларын түшүндүрмөсү да турат, бул жерде жазылып. Мисалы интервал бул саптардын ортосундагы аралык. Байкадыңарбы, саптардын ортосундагы аралык чоңоюп. Мына
бул интервал боюнча форматтоо болду. Кийинки баягы боюнча мисалы бул жерде бул абзац негизинен бул азыр бул текст солдон түздөө аркылуу жазылган. Эми ушуну ортодон түздөө аркылуу өзгөртөлү. Кандай өзгөрүү болот? Байкадыңар балдар, бул ортодон түздөө болду. Ctrl-I менен бассак, англисче И менен. Кийинки абзацты мисалы оңдон түздөө жүргүзөлү. Бул жерди басабыз, же болбосо Ctrl-R менен да жүргүзсөк болот. Бул оңдон түздөп жазып берди бизге. Ал эми бул абзацты байкасаңарбы, кандай түрдө жайгашып турат. Эми туурасынан түздөйбүз. Демек, муну байкасаңар, бул эки жагы тең түз болуп, туурасынан түздөлдү. Түшүнүктүү болду абзацтарды форматтоо. Демек, 6 параметр боюнча абзацтарды форматтоо жүргүзсө болот экен. Анда балдар, эми кийинки планга өтөбүз. Бул 4-чү план. Номерлөө, маркерлөө жана сортировка. Номерлөө бул автоматтык түрдө номер берүү, маркерлөө болсо бул тезис түрүндө жазылган маалыматтарды маркерлөө, жана сортировка бул өзүнчө кемүү тартибинде иреттеп берүү. Эми муну практика жүзүндө көрөбүз. Эми мен бул жерде ойдоду ошол иреттөөгө, маркерлөөгө бул жерде мисалдар жазып койдум эле. Эми карасыңар, бул жерде кыргыздын улуттук оюндары тизмектелди. Ушуну маркерлейбиз, баарын белгилеп алабыз. Белгиленгенден кийин бул жерге киребиз. Бул жерде маркерлердин түрлөрү чыгат. Каалаган өзүңөрдүн тандооңорго жараша тандап алсаңар болот. Мисалы, моундай түрдө. Көрдүңөрбү кандай татынакай түргө келип калды? Эми карагыла, бул ошондо эле номерлөө боюнча бул жерде көрсөтүш үчүн бул жерге көчүрүп алалы. Номерлөө боюнча эми карагыла, бул жерде номерлөө үчүн муну эмне алабыз? Белгилейбиз. Белгилегенден кийин бул жерде номерлөө бар. Мындай түрдө номерлеп алсак болот. Автоматтык түрдө номер берет. Эгерде буга биз дагы бир маалыматтарды кошкубуз келсе, качма таштан кийин мисалы энтерди бассак, автоматтык түрдө кийинки номер берилет. Түшүндүкпү? Эми ушул жазылган номерлөө түрүндө жазылган маалыматтарды алфавит боюнча жайгаштыруу керек болсун. Анда бул ар түрдүү жазылды. Мисалы А, кийин Т да жайгашты. Т менен башталган, кийин Ж менен, кийинки К менен башталган. Бул иретсиз эле жайгашты. Муну деле биз кыйналбай эле оңой гана жол менен автоматтык түрдө алфавит боюнча кемүү же өсүү тартибинде жайгаштырып алсак болот. Ал үчүн белгилейбиз. Иреттешибиз керек болгон тексттин фрагментин. Жана бул жерде А, Я деп байкадыңар, бул жерде А, Я деп турат. Ушул жерге киребиз. Киргенде бул жерде абзац боюнча ар биринчи өзүнчө бир абзац. Эми карагыла, ушу по возрастанию, по выбыванию деп турат, кемүү жана өсүү тартибинде. Эми айырмасын байкаш үчүн биринчи кемүү тартибинде кылалы, форматтайлы. Көрдүңөр, бул алфавиттин акыры тамгаларынан баштап баш тамгаларына чейин мындай түрдө кемүү тартибинде иреттеп берди. Эми дагы кирип по возрастанию өсүү тартибинде форматтайбыз. Мына байкадыңарбы? Биринчи А, Ж, анан К, анан Т болуп бул өзү жайгаштырып берди. Балдар, бул жерде эгерде силер аралаш түрдө жазып алган болсоңор дагы аны иреттеп жазуу бир-эки кадамдан турган эң оңой болуп эсептелет экен. Түшүнүктүү болдубу балдар? Түшүнүктүү болгон болсо, анда кийинки планга өтөбүз. Бул кийинки план барактуу форматтоо. Барактуу форматтоо бул 5 параметр боюнча жүргүзүлөт. Бул поле, жумуш талаасын аныктоо, башкача айтканда текст жазууга мүмкүн болгон областты аныктоо. Экинчи бул ориентация, бул
ошол барактын альбомдук же китептик экендигин тандоо. Үчүнчү размер. Размерлер ар түрдүү болушу мүмкүн. А4, А3, А5 жана граница страниц болуу, рамка берүү жана свет страниц, баракка түс берүү аркылуу. Эми карагыла, муну практика жүзүндө көрсөтөм. Эми бул биринчи поля боюнча. Поля деген ошол текст жазууга мүмкүн болгон областты аныктап берет бизге. Бул жерде атайын даяр полялар да бар, бирок биз өзүбүз аныктап алсак да болот. Бул жерде мисалы баары жогунан 2 сантиметрден, өйдөдөн, ылдыйдан, оңдон, солдон дагы 2 сантиметрден калсын. Баарын өзгөртүп, окей кылабыз. Байкадыңарбы, текст жылды бир аз. Демек, оңдон, солдон, ылдыйдан баары жогунан 2 сантиметрден калды. Экинчи бул ориентация. Ориентация бул ошол барактын кандай түрдө болушун, альбомдук же китептик. Бул азыр китептик түрдө турат. Альбомдук түрдө өзгөрүүсүн байкаш үчүн көрөлү. Байкадыңарбы, бул альбомдук түрү. Негизинен биз китептик түрдө иштейбиз, дагы ыңгайлуураак. Кийинкиси размер боюнча. Размер боюнча бул ар түрдүү размерлери бар. Мисалы А3 дагы чоңураак экен, байкаган болсоңор. Биз негизинен А4дө иштейбиз, же болбосо легал бул А4кө окшошураак экен. А4 боюнча калсын. Бул жерден дагы барактын размерлерин өзүңөр тандап алсаңар болот. Андан кийин баракка рамка берүү, же болбосо граница страниц. Бул конструктор. Бул 2019 болгон үчүн, Word 2019 болуш. Конструктор деп макет бул экиге бөлүнгөн. Бул разметка страница деген вкладка болчу. Конструктордо бул граница страница деген киребиз. Эми бул жерде карагыла. Бул жерде бир топ фон рамкалар бар. Бул жерде рамкалар тандасак болот. Жана бул жерде дагы сүрөттөр аркылуу рамкаларды тандасак болот. Мисалы, карасаңар, бул жерде ушул баракка кандай рамка берилиши көрүнүп турат. Бирок биз сүрөттөрү аркылуу эмес, биз жөнөкөй эле мындай түрдөгү рамканы тандайлы. Окей басабыз. Көрдүңөрбү кандай жакшынакай абалга келип калды. Эми карагыла, бул текстти биз ортолой форматтоо аркылуу ортого келтирип алсак дагы жакшынак болот. Эми карагыла, биз эми акыркы бул форматтоо бул түс берүү боюнча. Түс берүү боюнча бул конструктор вкладкасына барабыз. Свет страница деп турат. Бул жерден ошол баракка түс тандап алсак болот. Мисалы, бул түстү тандайлы. Эми карагыла, биз ар түрдүү параметрлер боюнча форматтап алдык текстти, бирок тексттин ички мазмуну ошол бойдон сакталды. Бул форматтоонун эң негизги шарттарынын бири болчу. Демек, балдар, байкадыңарбы кандай текстибиз түргө келип калды. Бул биринчиден бизге дагы кабыл алуубузга ыңгайлуу түргө келтирди. Ошондой эле белгилүү фрагменттерди, же болбосо маанилүү фрагменттерди бөлүп көрсөтүп алдык. Түшүнүктүү болдубу? Анда түшүнүктүү болгон болсо, балдар, сабакты бышыктайбыз. Сабакты бышыктоо максатында бул жогоруда айтылган маалыматтардын ичинен бул суроолор түзүлдү. Биринчи, бул форматтоо деген эмне? Экинчи, бул форматтоонун максаты, эмне үчүн форматтайт экенбиз? Үчүнчү, бул абзацтарды форматтоонун параметрлери. Төртүнчү, баракта форматтоо. Бешинчи болсо, форматтоодо колдонулган клавишалардын комбинациялары. Кандай клавишалардын комбинациялары колдонулат экен? Эми балдар, ушул суроолордун баарына жооп тапканга аракет кылалы. Эгерде ушул суроолорго жооп берсеңер, анда сабакты түшүндүңөр деген жыйынтык келип чыгат. Анда бүгүнкү сабактын тапшырмасы бул теманы конспектлеп, текст түзүп форматтайсыңар. Компьютерде текст түзүп, форматтоо жүргүзөсүңөр. Жана клавишалардын комбинацияларын, ушул форматтоодо колдонулган комбинацияларын жаттайсыңар. Анда сабак түшүнүктүү болгон болсо, балдар, саламатта калыңыз.